Куат Сенкулович, менде бир суроо бар да, мына жана айтып кеттиңиз, ушул Кыргызстан боюнча, республика боюнча ушул 67 лицензия берилген деп атасыздарбы? Республика боюнча. Ошонун ичине 45 лицензия бул чаткалга берилген бе? Ошо 67-нин. Туура. 45 Чаткал район, Жалал Абад облусу боюнча Ала Букада 2, Аксы районунда 6. Бул чачыранды Ошо чачыранды алтын боюнча да, ошол ооба. Анан бул жерде болгону бир 5 гана эле компания иштейт экен да ушул. Мына коллегам да айтып кетти, 5 эле компания иш алып барып атыр. Калгандары жок да, эмне себептен иштеп атат. Мына айтып кеттиңиз алдындагы. Анан ошол лицензия алган компаниялардан бир сыйра биз көп жолу көтөргөнбүз да бул маселе боюнча, билесиз. Кайра чакыртып алуу боюнча да. Ошолорду бир караңыздар. Иштете албагандан кийин зачем аны кайра алыш керек да мамлекетке? Бүгүнкү күндө азыр чачыранды алтын боюнча мораторий койгонсуздар да, туурабы? Бүгүнкү күндө бере албайсыздар лицензия, туурабы? Ошол чакыртып алуу боюнча да, ушул иштерди алып барыш керек да. Эгер иштете албаса эмне анан? Анан иштебей турган мезгилде бул мамлекетке бир налог андай мындай төлөйбү бул? Иштете албаган компаниялар. Туура, сул төлөйт. Иштетпеген учурда. Анан эми ишкерлердин да укугу болот экен. Биз мыйзам чегинде иш аракеттерди кылбасак, соттошуп туруп, кайра восстановить этип, баягы бизге дагы түйшүктү жаратып атышат. Туурабы бүтмөйчү, конечно, сиздер эч нерсе кыла албайсыздар. Туурабы? Эгер бул сотко берет дагы. Соттошот, башка кылат, билебиз. Эми баягы нарушение кылган жаналар көп да, билесиз да. Баштап коюп, баягы рекультивация кылбай качып кеткен компаниялар да көп бүгүнкү күндө, билесиз да. Вот ошолор дагы сөзсүз көзөмөлгө алыш керек да. Анан эми бул жагында аябай өзүңүз жакшы билесиз. Айрыкча Чаткал районунда көп да, ушу бардак да. Башаламан көргөн жерде казып ушундай жиналышкан да. Ошолорду бир тартипке келтириш керек. Ошо көбүрөөк көңүл бурсаңыздар.